Салам достор. Бүгүн биз жарым саатта уктап эс алуунун сырлары аттуу видеонун алдына келген 1-2 суроону карап көрүүнү туура чечтик. Ал жака мындай деп сураптырсыздар. Мени бир жолу алдаганга болот, андан кийин ме деген алданбайт да деген оюңузду жазган экенсиз. Бул эң туура ой. Сонун суроо азаматсыз. Эми биз бул жерде баса белгилебиз келген нерсе биздин максатыбыз мени алдоо эмес. Биздин максатыбыз бүгүнкү күндө коомдун эң бир чоң көйгөйү болгон биз денебизди керек болсо кыска бир убакытка жай таштап эс алдырганды билбей келебиз. Бүгүнкү күндө бизди коом каякадыр шаштырып, каякадыр бир билбейм, баарыбыз эле айтор жумушубуз бүтпөй аткан адамдарбыз. Ошол учурда биздин максатыбыз канткенде биз толугу менен боюбузду кенен таштап эс ала алабыз. Мына мээбизди ошол нерсеге үйрөтүү. Албетте, биринчи техникада бул мени алдаган сыяктуу деп түшүндүргөнбүз. Бирок муну биз дагы туурараак түшүндүрүш үчүн мен силерге бүгүн дагы бир нече техниканы сунуш кылайын. Мен буга чейин бир нече видеомда айткам, кандай гана жаңы нерсе, жаңы адат, жаңы ой, позитивдүү ой жүгүртүү болсун, биздин баш мээбизде нейрондук байланыштар түзүлөт деп. Демек, денени бош таштоо же болбосо эс алууну үйрөнүүдө дагы бизде сөзсүз түрдө мээбизде нейрондук байланыштар пайда болот. Биздин максатыбыз ошол нейрондук байланыштарды тамактандыруу да. Анан ошол нейрондук байланыштарга биз үйрөтүшүбүз керек. Канткенде менин денем жарым сааттын ичинде эс ала алат. Ошол нейрондук байланышыбыз улам машыктырып берсек, ал акырындык менен адатка айланат. Демек, биринчи биздин максатыбыз менин мээмдеги эс алуу бөлүгүнө жооп берген нейрондук байланышымды машыктырам деген максатты коюу. Алдайм эмес, машыктырам. Эми, кандай кылып машыктырыш керек? Эң эле биринчи, сиз өткөндө айтканбыз, ыңгайлуу керебетке же кээ бирөө жерге, катуу жерге жатканды жакшы көрөт, салкын жерге, балким тынч жерге. Мисалы, мен үчүн тынч, музыка чыкпаган, көчөдөн машинанын үнү угулбаган жер абдан маанилүү. Ошол жерге денеңизди бош таштап жатасыз дагы, образды түрдө, мисалы, мен ойлонуп турам, сиздин тынчыңызды алган жакында госэкзамен, же болбосо отчетторду бүтө калыш керек эле, же болбосо ошол эле үй түшүктөрүн мээбиз токтогой ойлоно берет. Анан биз айтабыз, бир өчүрүп койгон кнопка болсо, атан көрүп өчүрүп коюп уктап туруп, анан кайра күйгүзүп коет элек деп калабыз да. Өчүрүп коюш үчүн биздин мээбиз ушундай жаратылган, образдуу түрдө ой жүгүртсөк, мээге ошо образдуу ой жүгүртүү жакшы жардамга келет. Ал үчүн образдуу түрдө кичинекей шкафтарды элестетип аласыз. Бул жерде сиздин балким отчет берүү шкафыңыз, бул жерде экзамен тапшыруу, ал эми бул жерде үйдү ушунчалык көптөн бери жыйнай эле келем, генералдык уборка кылыш керек эле деген, мисалы, аялдардын бул дайыма бизди ээрчип жүргөн ойлор да. Ошол нерселерди мен жарым саатка шкафтарды жаба турам. Образдуу түрдө кадимкидей эле эшиктерин жабасыз. Эгер эшик ачылып кетип атса, анда кадимкидей эле кулпу менен бекитесиз дагы. Бул биринчи техника. Ишенбесеңиз кылып көрүңүз, бул сөзсүз түрдө жардам берет. Анткени бул нерсени кылып көрүп эс алып жаткан адамдар бар болгон үчүн сунуш кылып жатабыз. Андан кийин билесизби, мээңиздеги ойлорду макул эми ал шкафты образдуу түрдө жаптым, бирок дагы деле шкафтын ичи жөнүндө ойлоно берсемчи деген суроо жаралат да. Андай боло турган болсо, мени демек башка ойго алаксытыш керек. А башка ойго алаксытсаң кайра эле уктай албай калам да. Кандай ойго? Ошол учурда мээбизди кайсыга фокус кылабыз? Сиздин дем алганыңыз жөнүндө ойлоносуз. Азыр мен демди алдым, чогулттум өпкөмө, акырындык менен кайра чыгардым, кайра дем алдым, кайра чыгардым. Ушунчалык акырын. Тек гана ошолго фокус кылып, ошол жөнүндө ойлонгондо, бир аздан кийин кантип уктап калганыңызды өзүңүз байкабай калышыңыз толук мүмкүн. Муну кылып көрүңүз, анан албетте сиздин оюңузду күтөбүз видеонун алдында. Сизге кандай жардам берди, кандай тажрыйбалар болду? Кош келиңиз.